Өз канынан жаралган кызын зордуктап жүргөн деп атасы кармалды. Ош облусунун аймагында 8 жашар кызына ыплас аракет көрсөткөн деген шек менен атасы кармалды. Жабыркаган кыз апасы жана иниси менен бирге 22 октябрда Ош шаарында кризистик борборго кайрылганы маалымдалган. Жабырлануучу кыздын апасы бул окуя боюнча Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Апасынын айтымында, жолдошу ичимдик ичпей эле өзүнүн канынан жаралган кызын ыплас аракет жасаган. Мен жолдошумду кызым менен жыныстык катнашка болгонун ушул жылдын март айында көрдүм. Мойнуна алган. Ошондон кийин мени урат. Эшикке дагы чыгарбайт. Айбан деле баласын коргойт. Мен эшикке чыкса бирөөлөргө айтып салат деп такыр чыгарбайт. Акыркы 3-4 жылдан бери ичимдик ичпей калган. Соо болуп намаз окуп жүргөн. Кылган иши ушул болду. Акыры айласыздан качып кетүүгө аргасыз болдум. 4 балам үчүн ушул убакка чейин жашап келдим. Акыры чыдабай калганда качтым, деди ал. Ал эми ак жүрөк кризистик борбордун жетекчиси Тарика Асылбекованын айтымында, келиндин бара турган жери жок болгондуктан күйөөсүнүн кордугуна чыдап жашап жүргөн. Келиндин туугандары жок экен. Жолдошу дайыма уруп келген. Ал тургай сексуалдык зордук зомбулук да көрсөтүп келгенин айтып жатат. Кызынын денеси титиреп турат. Эч кимге сүйлөбөйт экен. Жок же ооба деп гана жооп берет. Учурда кыздын абалы начар, кишини жанына жолотпойт. Апасы Ош облустук ички иштер башкармалыгына күйөөсүнүн үстүнөн арыз менен кайрылган. Учурда экспертиза дайындалып, текшерүү иштери жүрүп жатат. Мындай окуялар сөз менен эле айтылып калат. Мамлекет тарабынан катуу чара көрүлсө, адамдар мындай жаман жолго бармак эмес, деди ал. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдиргендей, учурда кыздын атасы Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 1983 жылы туулган келин кызы баласы менен Оштогу кризистик борборго келип, зордук зомбулукка кабылганын айткан. Ал 23 октябрь күнү арыз менен кайрылды. Биринчи арызында 1979 жылы туулган күйөөсү күч колдонуп бурганын, денесине залал келтиргенин айтылса, экинчи арызында күйөөсү 8 жашар кызына ыплас аракеттерди жасаганын жазылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ал эми жолдошу көрсөтмөсүндө кызына ыплас аракет жасаганын мойнуна алган эмес. Жубайы телефондон башка адамдар менен жазышкан үчүн урганын айткан. Учурда милиция кызматкерлери тактоо иштерин жүргүзүп, окуучу кыз менен психологдор иштешип жатышат, деди Ашырбаев. Булак турмуш KG. Кечээ күнү өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ноокат районунун 1983 жылы туулган жараны өзүнүн 8 жаштагы жана андан кичүү балдары менен Оштогу бир кризистик борборлордун бирине келип, ошо өзүнүн күйөөсү тарабынан зордук зомбулук көрсөтүлгөнүгү тууралуу маалымат берген. Ошол маалыматтын негизинде ал борбордун кызматкерлери ал жарандарды ички иштер бөлүмүнө кайрылууга сунуштап, кечээ күнү ал арыз менен кайрылды ал аял. Бүгүнкү күндө алар Ноокат районунун жашоочулары болгондуктан Ноокат райондук иштер бөлүмүнө 2 арыз түштү. Биринчиси ошол 1983 жылы туулган аял, ошо өзүнүн күйөөсү 1979 жылы туулган күйөөсү күч колдонуп ургандыгы боюнча, денесине залал келтиргендиги боюнча кайрылган. Ал эми экинчи маалыматы бул ушул өзүнүн 8 жашар кызын ыплас аракеттер жасагандыгы атасы тарабынан. Ошол эки арыз боюнча кечээ күнү катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бүгүнкү күндө биз ошол соттук медициналык экспертизаны күтүп атабыз жыйынтыгын. Биринчиси бул ошол аялды урган, денесине канчалык деңгээлде залал келтиргендиги. Экинчиси ошол ыплас аракеттер жүргөн учурда ошол жаш кыздын баягы абалы боюнча да. Бүгүнкү күндө ошол бүтүмдөн чыга элек, бизге келе элек. Ал эми ошо кылмышка шектүү дейилген 79 жылы туулган ошол үй бүлөнүн атасы кечээ күнү Ноокат райондук иштер бөлүмү тарабынан кармалып, бүгүнкү күндө баш коргоо чарасынын ошо камма боюнча бүгүн эрте чечилип атат. Ал кечээ күнү келип ички иштер бөлүмүндө кармалып турат, азыр убактылуу кармоочу жайда. Ал эми ага карата кандай юридикалык баа берүү жагы ошол бүтүм чыккандан кийин берилет. Бул жерден эки тараптуу айтып кетиш керек. Күйөөсү айтып атат, мен андай ишке барган эмесмин, мен ургандыктан мага жала жаап атат деп. Ал эми апасы айтып атат, ошо 2016 жылы ушундай ыплас аракет жасаган депчи. Анан ошол убакта эмнеге кайрылган эмес, азыр ошолорду баягы териштирип атабыз да. Канчалык деңгээлде ошол жасагандыгы. Аристе өзү эмне деп атат?
Наристен азыр өзүн сүйлөшө элекпиз. Кечээ күнү ошо атайын соттуу медицина экспертиса психологдор иштеп аткан. Азыр ошол жерде тиешелүү мына башкы прокуратуранын кызматкерлери, ички иштер органдары, психологдор менен биргеликте бүгүн баардыгы сүйлөшүлөт. Себеби биз бүтүн жанагы медициналык кароодон өткөндөн кийин гана сүйлөшөлү дегенбиз да. Ал эми азырынча биз ал жаш өспүрүм болгондуктан апасынын гана көрсөтмөсүн азыр эске алып атабыз. Педофилия боюнча статистикалык Кандай? Педофилия боюнча статистикалык маалымат. Педофилия боюнча быйылкы жылы андай биринчи Ош областын аймагында уже биринчи жолу катталып атат мындай аракеттер. Эми былтыркы жылы билесиздер 3 факт катталган болчу Ош облусу боюнча жыл ичинде. Ал эми үй бүлөлүк зомбулуктар бул аябай эле көп. Быйыл эле ушу 30дан ашуун катталган үй бүлөлүк чыр чатактар боюнча. Бул жерден дагы белгилей кетчү нерсе мына 2014-жылда баштап ошол мыйзам күчүнө киргенден баштап ошол үй бүлөсү чатакташканда арыз менен кайрыла баштады да, мурда кайрылчу эмес да. Бул да бир жагынан оң натыйжа десек деле болот. Экинчи жагынан алып келгенде ушу үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча мына коомчулук активдүү киришкендиктен ошол нерселер баягы ачыкка чыгып атат да. Себеби биздин мурда менталитетте кой эл укпасын деген бир ушундай жашырып коюу менен ушул деңгээлге жетип кеткен да баардык нерсе. Азыр эми бул нерсе былтыркы жылга салыштырмалуу азайып баратат десек болот.